15 апрелге чейин жарандар өзгөчө абал киргизилген Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларынын жана Ош облусунун Ноокат, Кара Суу, Жалал Абад облусунун Сузак райондорунун аймагында күндүзү да түнкүсүн дагы ээн эркин жүрө алышпайт. Алар кечки саат 8ден таңкы 7ге чейин эч кайда чыкпашы керек. Анткени бул убакта коменданттык саат жарыяланган. Күндүзү дарыканага, азык-түлүк дүкөнүнө, ооруканага чыкса болот. Бирок жарандарда өздүгүн тастыктаган документ жана маршруттук баракча болушу керек. Анкетада төмөнкү маалыматтар болууга тийиш. Аты жөнү, телефон номери, үйдөн чыккан себеби, чыккан убактысы, кайткан убактысы, жашаган жери, бара турган жери. Бул эми баягы произвольный формадан жазса болот, өзү колу менен, бирок ошого сөзсүз түрдө ошо баягы аты жөнүн көрсөттүрүп, ошол менен эле ошондой эле маршрутный листке ошол маршрутту көрсөттүрүп, анан ошо жүрүшү мөөнөтүн көрсөтүш керек. Азыркы тапта Бишкекте жашап иштеген жарандар тарабынан каттоосу башка региондо болгондугу суроо жаратууда. Алар ишкананын жетекчилигинен ошол мекеменин кызматкерлери экендигин тастыктаган маалымат алыш керек. Болбосо жашаган жеринен маалымат алуу шарт. Жашап жаткан жерлеринен мындай справка алуу негиз бар да, азырчы ошол жерде жашайт деген. Андан кийин дагы жарандар бар, бизде Бишкек шаарынын четинде жашайт, мисалы Чүй областында, бирок Бишкек шаарында иштешет. Коркунуч эмес, ошол иштеп аткан жерлеринен также аныктама алыш керек да, ошол жерде биз иштейбиз деген. Аны ошол жумуш берип жаткан жетекчилер өзүнүн кызматкерлерин камсыз кылыш керек, ошону аныкталар менен. Эгер андай камсыз кыла албаса, биз андай Бишкек шаарына киргизе албайбыз андай жарандарды. Коменданттык саат киргизилди, бирок элдин жашоосу уланышы керек. Элди азык-түлүк менен камсыздоо, элге керектелүүчү күндөлүк ошол товарларды жеткирип туруу максатында кээ бир ишканаларга, магазиндерге иштөөгө уруксат берилет. Булар атайын ошол компаниялардын азык-түлүк менен, же болбосо чоң супермаркеттердин, магазиндердин жетекчилеринин атайын түзгөн тизмеси менен, же болбосо атайын берилген уруксат кагаздары менен. Бул боюнча комендатура азыр иштеп жатат. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда азык-түлүк менен камсыз кыла турган компаниялардын кызматкерлери атайын уруксат кагаздары менен 7ден кечки 8ге чейин жүрө алышат. Муну менен катар ооруканада, дарыканада иштегендерге тыюу салынбайт. Себеби элди тамак-аш, дары-дармек менен камсыз кылуу милдети бар. Ал жүктөрдү ташыган унааларга чектөө коюлбайт. Өзгөчө абал киргизилген биздин аймактарга жеткирүү маселеси боюнча дагы биздин комендатура бул боюнча атайын өздөрүнүн эрежелерин иштеп чыгып, ошонун негизинде уруксаттар берилет. Бул уруксаттар биринчиден азык-түлүк маселеси боюнча ошону ташып жүргөн биздин жанагы автотранспорт каражаттарына, анын айдоочуларына, ошондой эле ошол компаниянын тиешелүү кызматкерлерине бериле турган уруксаттардын негизинде жүргүзүлөт. Ал эми транзиттик жүктөр боюнча шаар ичин аралап өтчү бардык ички каттамдар жабык. Жүк ташуучу унааларга айланып өтчү жолдор аркылуу гана жүрүүгө уруксат берилүүдө. Өзгөчө абал режими киргизилген аймактарда коомдук автоунаалар жана таксилер толугу менен токтотулду. Бирок айдап себүү иштерине уруксат берилген. Жаздын бир күнү жылга тете. Андыктан дыйкандар айдоо жерлеринде эгин эгүүнү улантып, кийинки жашоонун камын көрүүгө болот. Айпери Самат кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.